Биздин айыбыздан мээбиз жабыркаганын моюнга албайбыз. Эгер эртең менен ойгоноор менен планшет же уюлдук телефондон бошобосок, сиздин мээңиз рахмат айтпайт. Азыр адамдар социалдык баракчалар аркылуу гана сүйлөшөт. Бул туура эмес. Биз бири-бирибиз менен баарлашып мамилелешүү үчүн жаратылганбыз. Өзүнчө жалгыз болуу туура эмес. Эң алгачкы кадамдар өтө жөнөкөй жана жеңил. Бул нерсени бардык адамдар жасай алышат. Эртең менен эрте туруп, денеңизди ойготуучу кыймылдарды жасаңыз. 2 стакан бөлмө температурасындагы сууну ичиңиз. Эрте туруп, таза аба жутуп, үйдү желдетүү маанилүү. 2 стакан суунун бирөөсү ашказандын иштешин жакшыртат, экинчиси организмди ойготуп иштөөгө даярдайт. Уктаган учурда биздин мээбиз активдүү иштейт. Себеби ички органдарды иштөөсүн башкарып турат. Мындан тышкары, эгер адам кандайдыр бир оор маселесин ойлоп уктаса, эртеси күнү ал маселенин чечүү жолу боюнча жооп болот. Анткени мээ, ой, эс тутум, сезим менен байланышып, эртең менен идея берет. Ошондуктан уйкусуз түндөрдүн сизге кереги жок. Мээбиз майлуу нерсени, тамекини, спирт ичимдигин жаман көрөт, бирок кара шоколадты жактырат. Тамеки же чылым чегүү жүрөккө терс таасирин тийгизгендей эле мээни да жабыркатат. Эртең мененки тамакты жай шашпай ичиңиз. Жолдо баратып тамактанганыңыз туура эмес. Эртең мененки тамак жай тынч атмосферада болуусу зарыл. Ар бир таам татуудан ырахат алган маанилүү. Бир күн бою биздин организм толук кандуу туура иштөө үчүн энергия, майда элементтер керек. Ал сиздин жакшы туура тамактанууңуздан. Мээ майды, этти жаман көрөт. Эгер эт жеп көнүп калсаңыз, пайдалуу этти алып, акчаңызды экономдоңуз. Мээге эттин эч кандай пайда алып келбесин унутпаңыз, бирок эт денеге пайдасы зор. Ошондуктан калориясы аз үндүктүн жана балыктын этин жеңиз. Туздуу майлуу нерсени мээбиз жактырбайт. Ал эми таттуулар боюнча айтсак, канты көп болгондун баары пайдасыз. Кара шоколад, ысык натуралдуу какао, бал мээнин жакшы көргөн азыктары. Түшкү тамактанууңуз тең салмактуу болгону туура. Таттуу суусундуктарды ичпей, жөнөкөй эле суу ичкен пайдалуу. Мээнин активдүү иштеген убакыттары 10-дон 12ге чейин жана 4-дөн 6га чейин эсептелет. Эгер ушул аралыкта чарчаса, кофе менен жандандырыңыз. Мээнин жакын досу күлкү. Адистин айтымында, мээнин жакын досу жылмаюу, күлкү. Ошондуктан терс эмоциялардан качып, кубанган майда нерседен кубаныч алууну үйрөнүңүз. Мээни машыктырып туруу зарыл. Унучактык кары адамдарга эле эмес, жаштарга дагы коркунуч алып келет. Ошондуктан Альцгеймер оорусуна чалдыкпаш үчүн машыгуу керек. Адамдарга ачык болуу, мээни машыктыруу маанилүү. Сейилдеңиз, саякаттаңыз, китеп окуп, кино тасмаларды көрүңүз, жаңы нерселерди таанып билиңиз, баш катырмаларды чечмелеңиз. Кыймылдоо да абдан маанилүү. 3 маанилүү нерсе: сүйлөшүү, жазуу, кыймыл-аракет. Музыка угуп, бирок бийлебесек, бул туура эмес. Альцгеймер оорусун бий алдын алат. Түнкү жакшы уйку 6 сааттан кем эмес болуусу зарыл. Уйку мээни таштандык ойлордон арылтат. Саат 22:00 уктаңыз. Телевизор, компьютерди уктаардан 2 саат мурда көргөн туура. Жатардын алдында китеп окуган жакшы. Эгер ушул кеңештердин баарын сактасаңыз, олуттуу өзгөрүүлөрдү байкайсыз.